Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 9 сентябрь комуз күнүнө карата 7 сентябрдан 10 сентябрга чейин комуз жумалыгын жарыяладык. Бүгүн расмий түрдө старт алды. Көптөгөн иш-чаралар комуз жумалынын алкагында онлайн форматта өтмөкчү. Негизи эле комуз кыргызды кылымдардан бери сактап келишинде улуу улут болуп калыптанышында мен ойлойм комуздун салымы абдан чоң. Комуз бул салттуу музыкабыздын баш символу. Ошондуктан комузду, комуз күүлөрүн, комузчуларды элдин арасына кеңирээк жайылтуу максатында ошол комуз жумалыгын азыркы учурда жарыяладык. Бир канча иш-чаралар болуп өтөт комуз жумалынын алкагында. Биринчиси бул 7 сентябрда күү залкарларын эскерүү иш-чарасы өтмөкчү. Бул жерде Карамолдо, Ыбырай, Токтогул, Ниязалы, Чалагыз, Атай, Шекирбек аталарыбызды эскерүү иш-чарасы болуп өтөт. 8 сентябрь комуз күүлөрүнүн өнүгүү тенденциялары илимий конференциясы болот. Бул жерде эми күүлөр жөнүндө көбүнчө сөз болмокчу. 9 сентябрь 17:00 Таңшы комуз онлайн концерти. Бул жерде бизде Кыргызстандагы эң белгилүү комузчулардын концертин бермекчибиз. 11 сентябрь залкар комузчулардын табириктери аттуу залкар комузчулардын комуздары жөнүндө баян болмокчу. Бул жерде ошол комуздары бизде баягы ар кайсы музейлерибизде жана ар кандай мекемелерде сакталып калган. Ошолордун баардыгын бир жерге топтоп келип залкарлардын комуздары жөнүндө айтып бермекчибиз. Жана 12 сентябрь Атай Огунбаевдин 120 жылдыгына карата Кыргызстанда флешмоб өтөт, Машботой. Бул жерде бардык региондор ошол флешмобко катышып, ушул акциябызды өткөрүп алмакчыбыз. Негизи эле бүтүндөй жумалыкка кыргызстандыктарды биздин жарандарда активдүү катышуусун чакырып кетебиз. Өздөрүнүн социалдык баракчаларында, Facebook'та, Instagram'да Таңшы комуз хэштеги менен өздөрүнүн видеолорун чыгарууга болот. Жана бул видеолорду абдан активдүү катышкан биздин жарандарды жуманын аягында атайын жыйынтыктап өзүнүн атайын даярдалган белгиктерин бермекчибиз. Бардыгыңыздарды активдүү катышууга чакырабыз. Рахмат.